Жайкысын көл жегине эс алууга жөнөгөндө балыкчы шаарынан чыгаар замат көл көрүнөт эмеспи? Жолдун оң тарабындагы бул көрүнүш көзүбүзгө тааныш, көбүбүзгө жакын. Жөнөкөй эле какыраган, андай жапжашыл деле эмес. Жөн гана көл жээгине мүнөздүү, бала чактан тааныш көрүнүш. Бирок барган сайын мындай бош жерлер азаюуда. Ар бир келген сайын жаңы эс алуу жайлары курулганын, үйлөрдүн түбү куюлганын, жок эле дегенде забор туруп калганын көрөбүз. Бир күнү ушул жол менен баратып, эки жактан тең жалаң имараттарды гана көргөн күн келип калабы? Ал кандай болот? Бул жолку сапарда ушул тууралуу ойлонобуз. Ысык көлдөгү эс алуу мезгили соңуна чыгып калды. Көлдүн тургундары миңдеген туристтерди кабыл алып, күз менен коноктордун агымы да басаңдап барат. Ысык көл аймагында туризмди өнүктүрүү жөнүндө көп айтылат. Демек барган сайын имараттар көбөйө береби? Көлдүн бузулушуна алып келет, это сөз жок. Эгерде жанагындай тазалай турган системаларды курбасак, азыр болсо эми аларды жакшы карап, жакшы контролго алганда эле мүмкүнчүлүктөр болбой атса керек. Себеби ошончо көп киши болгондон кийин ошондой бир отходдор болот. Жанагындай туалеттерден чыккан, же болбосо жанагындай тамак ичкен жайлардан чыккан суулар көлгө куюшу мүмкүн. Көлдү булганышы мүмкүн. Бирок ошого жараша, курганга жараша жакшынакай тазалоо системасы болуш керек. Бирок эми ал дүйнөлүк стандарттагандай системалар бизде колдонбойт эле болсо керек. Себеби өтө кымбат болот алар. Мына сиз айтып атпайсызбы өзүңүздүн сөзүңүздө, көлдүн өзүн өзү тазалоо бир касиети бар деп. Ушуну геологиялык, географиялык жактан кандай деп түшүндүрөсүз? Кандайча мындай касиетке ээ болгон көл? Бул Байкалдан кийинки эле өзүнүн суунун көлөмү боюнча өтө чоң көл болуп эсептелет. Ошон үчүн жанагындай анча-мынча булганыштарды көл өзүнө сиңирип, өзү тазалап алуу касиети бар. Эми бул тазалагандын эң негизги касиети бул көлдө өзүндай бир агымдар пайда болот экен. Ал жанагындай температуралардын өзгөрүшү менен, анан жанагындай өтө тереңдикте. Анан экинчи бир сырлары бар экен, бул жанагы Жыргалаң суусунун суусу куят. Ал Караколдон куйган, анан түп суусу эки дарыя куйган жерде, ошо көлдүн астында ушундай бир эки чоң каньон бар экен. Жыргалаң суусунун каньону, уландысы көлдүн астында тереңдиги 92 метр болгон, туурасы 3 километр болгон, узундугу бир 10-15 километрге чейин кеткен көлдүн астында каньон бар экен. Тереңдиктеги эки капчыгай ушу суунун агымына алып келет. Эми ушул көлдүн жээгинде далай калкы туризмдин арты менен оокат кылып атат. Ушул көлдүн өзгөчө түштүк жээгиндеги бир топ ишкерлер жолду тегерете өткөн, көлдү тегерете өткөн жолдун жок эле дегенде көлдү карай кеткен аймактарын бош коюш керек деген ойду айтышат экен да. Ушул жерлердин бош турганы жакшыбы көл үчүн, же андай деле имараттар басып кетсе, курулуштар басып кетсе көп деле таасир этпейби? Жок, чындап айтканда көлдүн жээгинде өзүнчө мындай курулушка уруксат бербеген өзүнчө бир закон кабыл алыш керек. Ал бул дүйнөлүк практика өзүчө. Көлдүн түбүнө барып эч качан мындай чоң имараттарды курганга болбойт. Чындап айтканда, жанагындай сиз айтып аткандай бир өзүнчө бир жолдон ылдый жагын кээ бир жерлерин такыр эле токтотуш керек да деп ойлойм. Менин өзүмдүн оюм ошондой. Анан эми буга чейинки курулуп калгандарды биз анын баарын талкалап бозо албайбыз. Эми кийинкилерди бир закон ченемдүү кылып токтотсо жакшы болор эле да. Сиздин оюңузча ошо көлдүн өзүнүн тургундарынын, жана келип кеткен адамдардын жаратылышка болгон мамилесин сиз кандай деп мүнөздөйт элеңиз? Бул өтө чоң кемчилик. Эми баягы ошону дагы бир кичине тарбиялап эметсек, ошол кишилер деле жакшы мамиле кылса керек деп ойлойм. Ысык көлдүн көңгөйү менен тескейиндеги туристтик жайлар, туристтерди тейлөө адаттары жана албетте жаратылыштын абалы кыйла айырмалуу.
Түндүк жээкте эс алуу жайлары советтик заманда курула баштап, көп сандагы пансионаттар, балдар үчүн пионер лагерлер курулган. Кийинки жылдары дагы бул адат улантылып, ишкерлер негизинен түндүк жээкке каражат салып, курулуш бизнестерин жүргүзөт. Мындан айырмаланып, көлдүн түштүк жээгинде курулуштар азыраак болуп, жаратылыш да аз да болсо табигый түрдө сакталып калган. Бул көлдүн түндүк жээгинде бош жерлер барбы, менчикке өтө элек болгон? Ушу бош жер жокпу деп ойлойм. 10 жыл илгери мурунку заманда бардык жерди бөлүп сатып, ошол кезде билесиңер, жердин баасы да чыгып, ушу бардык жер бөлүнүп кеткен да. Жада калса жана токой чарбасына деп бөлүнүп, ошол жана токой чарбасы жашылдандырып кармай турган жерлер дагы ошо арендага же башка жол менен берилип кеткен, көпчүлүгү берилип кеткен. Демек, бара-бара көл жээгинде эс алуу жайлары, эс алуу коттедж шаарчалары, пансионаттар көбөйө берет турбайбы? Эми бул бир нерседен көз каранды, ошол могу биздин Ысык көлдүн жана туристтик жагынан кызыктуулугу, башка элдерге келишине бир шарты, ошолордун өнүгүшүнө карата болот го. А негизи бул жерде бир чоң маселе бар, бул көлдүн сыйымдуулугу деген. Канчалык адамды ошол батыра алат. Ушунун баары бир илимий негизде бир каралыш керек го. Ошентсе дагы жыл сайын биз өткөн сайын көл жээгинде бош жерлер улам азыраак болуп атат. Барган сайын, мисалы, балыкчыдан жаңы киргендеги эле оң тарапта көл жаңылап ачылган жерлерде деле бир бош турса, эмки жылы келсең бир забор туруп калган болот, бир үйлөрдүн фундаменттери курулуп калган болот. Айтор баары бир курула берет, өнүгө берет турбайбы? Эми бул жерде абдан чоң маселе бар. Мына учурунда демилгелеп, бирок муну мыйзамдоолугуна чейин жеткирүүгө алыбыз келген эмес. Мына мен ошол биосфералык аймакты жетектеп турганда дагы, областты жетектеп турганда да демилгелегенбиз. Эки чоң маселе бул мыйзам жагынан баягы каралбай, мыйзам жагынан тез келбей калган эки чоң маселе бар. Бул биринчи маселе жана суу сактоо зонасы деп айтылат, водоохранный зона. Мисалы үчүн Ысык көлдүн суу сактоо зонасы жана коргоо, сууну коруу зонасы бул көлдүн эле жээги эмес. Ошо көлгө куюп аткан суулардын башы мөңгүдөн ылдый кирет. Мына ошол көлгө куюп аткан суунун жээгин, ошонун тегерегинен баштап, анан көлдүн тегерегин сактоого бир атайын мыйзам, анан бир укуктук ченем актылар керек. Экинчи чоң маселе, мына өзүңөр көтөрүп аткан, бул ландшафт. Мисалы үчүн көлгө келгендер, айрыкча чет элден келгендер көп эле айтат. Могу табигый ландшафт, өзүнүн баягы мына чыркана, камыш болуп келген, жана таш, чекенде баскан жээктер сакталса жакшы болот эле деп. Бирок ошол жээктерди ушул ландшафт кандай болсо ошондой туруш керек деген мыйзам жок. Кээ бирөө мына өзүңөр айткандай чоң имарат салат дагы жанагы ландшафттык бир түрдүүлүк көрк болбойт да, көрк болбойт. Жалпы бир маданий көрүнүш болбой калат да. Бул чоң маселе негизи. Ошол мыйзамды кантип болтуруш керек? Эми бул жерде мамлекет атайын отуруш керек. Эл аралык донорлор тартабы бир атайын проект катары мына ушул жана суу жээктерин коруу мыйзамдары, анан кийин ландшафттык ар түрдүүлүктү коргоо мыйзамынын үстүнөн атайын отуруп, муну баардык, бул бир эле мыйзам эмес да, баардык мыйзамдар кошо жер жөнүндө кодекске, суу жөнүндө кодекс, ошонун баарына тиешеси бар да, ошолорду иреттештирип атайын жазып чыгыш керек да. Бул бир кишинин же бир-эки кишинин колунан келбейт. Бул жерде мамлекеттик деңгээлде атайын ушунун үстүндө иш болуш керек. Сиздин оңуңузда ошондой иш жүрүп атабы же жүргөн жери жокпу? Мындай системдүү түрдө мындай иш жүргөн жок азыр. Мына бир эле маселе, мына Ысык көл биосфералык аймак. Мындан 20 жыл мурда ЮНЕСКОда каттоодон өткөн, атайын мына биосфералык резерваттардын тизмесине кирген. Ошондо биз эл аралык деңгээлде өзүбүзгө милдеттеме алганбыз. Мына Ысык көл биосфералык аймак катары биз муну коруйбуз. Бул биздин эле эмес, бул адамзаттын бермети, адамзаттын бир коруй турган жери катары тизмеге кирип атат да. Бирок мына ошол биосфералык резерват катары толук аягына чейин калыптанбай калган. Мына ошон мына жөнөкөй эле мисал, Ысык көлдө экономикалык же чарбалык иш жүргүзүү менен талас ченаарында айырмасы жок.
кошумча бир чектөөлөр жок. Мына мамлекеттин дагы бир чоң милдети, эгер биз көлдү сактайбыз десек, көлдүн жанагы туристтик же башка мүмкүнчүлүктөрүн толук ачабыз десек, эң биринчи кезекте биосфералык аймак катары толук калыптандырып, мына ошонун эрежелерин, ошол аймактын ичиндеги чарба жүргүзүү жана башка иштердин баарын ошонун ичине камтыш керек. Ошонун ичинде жанагы эле суу коргоо, анан кийин ландшафттык жана ар түрдүүлүктү коргоо боюнча. Ушундан улам маселе болуп да, сиз айтып атпайсызбы, мыйзамдык негизди түзүш керек сактоо үчүн деп. Бирок ошол мыйзамдык негиз түзүлгөнгө чейин сиздин жалпы оюңузда бул кыргыз элинин, жергиликтүү тургундардын жаратылышка болгон мамилеси кандай? Эми ооз жүзүндө баарыбыз тең табигат сактайлы, булгаба дейбиз да. Бирок иш жүзүнө келгенде чынын айтканда кайдыгерлик анан бир жырткычтык мамиле толтура эле. Кокту тоонун башына чыгып, эл барбай ушул жерге мен биринчи келдим деген жерге барсаң да ошол жерде бөтөлкө баклашка жатат. Мунун өзү биз эл маданий деңгээлибиз ошо табигатка, жаратылышка айлана чөйрөгө бир мындай камкор, аяр мамиле кылууга жете элекпиз. Пансионаттардан тышкары жергиликтүү эл көл жээгиндеги айылдардын тургундары да туристтерди кабыл алат. Бул айылдар адатта башкы кан жолдун эки тарабында жайгашып, айрымдары көл жээгине 50-30 метрге чейин жакын барган. Айылдарга мурунтан жайгашыптыр. Ал эми бошураак жерлер кандай тейленген? Курулуштар боюнча мен мыйзам алып чыктым эле, өткөн сазыкта дагы, мына жакында бул сазыкта дагы алып чыккам. Көлдүн жээгинен 300 метрге чейин, капиталдык курулуштар 300 метрге чейин алыс жайгаш керек. Бирок тилекке каршы бул мыйзам өтпөй калды. Анткени себеби мурда ушу 500 метр дегенди 100 метрге түшүрүп койгон экен, мурдагы 2002-жылдары. Ошол боюнча өзгөрүүлөр кирип калган экен. Мурда өзгөртүлгөн мыйзам боюнча көлгө 100 метрге чейин жакын келип курулуш курула берсе болот турбайбы? Ооба, туура. Анда азыркы жагдай кандай болуп атат? Элдин баары ошол 100 метрлик ченемди сактап атабы? Эми азыр деле ошо ал ченемден деле сактабай кээде кирип кеткен жерлери бар. Бирок мыйзамдын аткарылбагандыгы үчүн биздин ысык көлдүн экологиясын сактоо абдан оор акыбалга келип атат да. Мисалы үчүн биз ЮНЕСКОга кирген ысык көл. Ошол мыйзамдардын аткарылбагандыгы үчүн биздин ысык көлдүн тегерегиндеги ошо башаламан үй салуулар, мунун баары бир күнү болбосо бир күнү сөзсүз түрдө өзүнүн терс жагын көргөзөт да. Көлдүн тегерегиндеги жайгашкан инфраструктураларды жана ошол жолдор боюнча генералдык план түзүү боюнча. Ошол 12-жылы болуш керек, ошо биринчи жолу 5 миллион сом которулуп, ушул ген план башталган да. Андан кийин 5 миллион болуп отуруп, азыр ушул биринчи этабы бүттү. Экинчи этабы баштап бүтүп калышты. Эми үчүнчү этабы калды да. Анан бул ген пландын аягына чыгыш үчүн где-то бир 50-60 миллион сом акча керек болчу. Жылда аз-аздан бөлүнүп отуруп, бул ген пландын аягына чыкпай атат да. Ошол ген планда баардык жеринде көрүнөт да. Кайсы жерде курулуш керек, кайсы жерде курулбаш керек, кайсы жерде экологияны сактап калышыбыз керек. Ошол ген пландын ичине баардыгы жалпысынан түшүш керек да. Ушул ген план мына Кудай буйрсем быйыл же эмдиги жылы бүтөт деп турабыз. Бүтүп калса, ошол ген пландын ичине баардыгы кирет. Канализация кайсы жагынан өтөт, велосипедный дорожкалар салыныш керек деп атабыз. Башка альтернативный тоонун этеги менен да жол кетиш керек деп атабыз. Айыл ичин аралабаган. Сиз жана айтпадыңызбы, 100 метрлик ченемди 300 метрге жоктугун алмаштыруу боюнча мыйзамды иштеп чыктык эле, бирок ал өтпөй калды деп. Баары бир ошол экел көз карашты, ошол экел жобону ишке алдырыш үчүн иштейсизби, күрөшөсүзбү? Мен ал боюнча азыр мен кайра кийин ойлонуп, бул мыйзам 2 жол өтпөй калгандан кийин азыр жана ген план боюнча аракет кылабыз деп атам. Анткени себеби ушул эле ген пландын түзүлүшү ошол бир топ нерселерге чек коюлат да. Курулуштардын баягы көл тарапка жылбашын, анан ал жерге кайсы территорияларга курулушун, мисалы үчүн балыкчыдан баштап Ананиванга чейинки жерлерде рекреационный зона деп коет, мисалы үчүн Чолпонтага чейинки жер. Рекреационный зона болгондон кийин ал
жанагы курулуштар курулса болот да. А бирок бизде Ананьевадан ар жагы бар, анан тиги түштүк жагыбыз бар. Ошол жактардын строительстволорун, курулуштарын кийин контролдоп калабыз да. Жок дегенде көлдүн баягы 75%-inde башкача мындай курулуштар пайда болот деген ойдомун да. Бирок мамлекет туризмди өнүктүрүүгө артыкчылык берет. Аймакта элдин негизги киреше булагы болгон бул тармакты өнүктүрүү абдан маанилүү. Бирок аны бош жерлерди курулушка бастырбай туруп ишке ашырууга мүмкүнбү? Көлдүн тегерегинде элдин айтып аткандагын бир түштүк жагын жаратылышты ушул кандай болсо сактап калабыз деген бул туура, түндүк жагы деле жетишмек да, туура пайдалансак. Көп жерлер жатат да азыр алып коюшкан, анын көпчүлүгү моратория киргенге байланыштуу көп жер жана трансформация болбой, көп жерлер өздөштүрүлбөй жаткан түштүктө деле толтура жерлер. Бирок сиз ушу көл жээгиндеги азыр бош турган жерлер бош бойдон калсын деген ойду жактайт белеңиз? Бош турган түштүк жээгиндеги бош турган жерлер жок, аларды пайдаланыш керек. Жерди пайдаланыш керек. Сөзсүз анан токой болуп жаткан жерлерге аларды ошол ойдон калса туура болот. Ошону менен бирге ушундай отелдерди курууда анын айла жок таштандысы болот, анысынын баары көлдү кирдетет. Ошону менен бирге көл жээгинде ээн жер калбай эле бүт эле имарат болуп калабы деген көз караштарга эмне дейсиз? Ал такыр туура эмес. Дүйнөнү карасак, көлдүн жээктеринде, көлдүн үстүндө, суунун үстүндө шаарчаларды куруп атпайбы? Араб өлкөлөрүнө сууну толтуруп шаарларды куруп аткан. Япония, Мальдиваларда мындай эмелерди. Анын бүгүн жаңы технология менен сууну ошо жанагы жаңы технология менен сыртка чыгарып, айдап таза кармаса болот да. Биздикилер ошого жетише элек да просто. Ошол технология Кыргызстанга келгенби? Келген, жаңы куруп аткан пансионаттар, мына Карвен ошого окшогон көп пансионаттар колдонуп, жакшы колдонуп таза кармагандар бар. Ал эми бир аз кымбатыраак, өзүнүн кымбатыраак болушу мүмкүн, бирок ошого баары бир барышыбыз керек. Ысык көл аймагындагы туризмдин өнүгүшүнө бүгүнкү күндө кандай баа берсек болот? Туристтер салыштырат баасын, анан ошол эле мезгилде сервис, анан коопсуздук. Бул үчөө тең бизде аксап келет. Көп жакшы эмес да, мындай башка жактарга өлкөгө салыштырганда бизде толук кандуу тоса албай атабыз. Ошон үчүн бизде поток аз. Ушу соңку жылдардагы туризмдеги жылыштарды эске алганда, жаратылышты коргоого жетиштүү көңүл бурулду деп айтууга болобу? Биз жаратылышты коргоого жетиштүү көңүл бура албай атабыз. Биз кыйгандан кыйып, жаратылышты булгагандан булгап, жаратылышка кыянаттык кылсаң, жаратылыш сөзсүз өзүнүн жообун берет. Өзүнүн жообун алып атабыз. Жаратылыш бузулган жерде бир чакырчылык болот деген сөз жөнүнөн келген эмес да. Биздин жаратылыш жакшы дегенмен, эгер мындай карасак, 5% эле токой экен. Ошону да акыркы мезгилдерде кыйып, жаратылышка кыянаттык кылып атабыз. Сууларыбызды башка, ошол эле жер эмелерин казып атабыз. Маектештер белгилегендей, көлдүн күнгөй тарабы дээрлик толук ээленип, сатылып, курулуп калды. Эми жок дегенде тескей тарабын азыркы турушунда сактап калууга болобу? 20 жылдын ичинде көптөгөн тажрыйба топтоп этаптан өттүк дагы, анан биздин азыркы алдыбыздагы максатыбыз, түшүнүгүбүз, эгерде биздин Кыргызстаныбыздын экологиясы таза бойдон ата бабалар бизге кандай өткөрсө ошондой тазалыкта биз сактап бере алсак, анда ошол жерге туризм келет. Ошол жерде таза органикалык айыл чарба продукциясы өнсө, кол өнөрчүлүк болсо, манасчылар, ырчылар, кыргыздын салттуу маданиятын алып жүрүүчүлөр ошол жерде жашаса, ошол жерде туризм өнүгөрүнө биздин көзүбүз жетти. Ошонун максатында анан биз этно маданий дестинация деп түзүлүп, ушу экологиялык табигый ландшафтты таза сактоо керектигин биз тегерек столдун жыйынтыгында резолюция кабыл алып, анан биздин маданият министрлигине кат жолдогонбуз. Алмаз токтоло кетсеңиз, ушул кайрылууда конкреттүү талаптар айтылабы? Бул биздин азыркы документибиз кайрылуубуз туризмге, анан биздин жогорку кеңешке, анан биздин президентке кайрылуубуз болуп атат. Ушу тескей жээк эмес, жеке эле Кыргызстандын
табигаттыбыздын бузулбагандыгын, ошол бойдон сакталып калгандыгы үчүн келип аткан үчүн биз ошого да кайрылуу жүргүзүп атабыз. Анткени ушул бойдон калып калса, анткени келген туристтерибиз эгерде 5 жылдыздыгы жанагындай курулган көп этаждарды кааласа, башка жерге эле бармак, жетишкен мамлекеттерге. Негизи азыр глобализация болуп аткандан курулуш болбой койбойт. Болгон күндө да ушу сакталса, ушу тескейжек, ушул бойдон калып калса, анткени 100% туристтерибиз ушуну көрөлү деп келип атат. Өзүбүздүн элдерибиз да. Анткени ушу өзүбүздүн эле кол чыгарып өнөрчүлүгүбүз, боз үйлөрүбүз бир кездерде такыр каралбай калды эле. Ушу туризмдин аркасы менен, туристтердин аркасы менен ушулар баары, мисалы кийим кечегибиз, ошол эле салттуу маданиятыбыз, тамак ашыбыз, боз үйлөрүбүз, салбурун, негизи ушунун баары жанданып келатат деп айтмакмын. Ушуну биз өчүрбөй кийинки муундарга өткөзүп берсек, анткени башка мамлекеттер именно ушул үчүн келип атат да бизгечи. Урматтуу сөз болсаң, сиз дагы кандай элесиз? Кандайдыр бир жооп ушул боюнча бир сиздерге бирөө кайрылып, мындай болушу мүмкүн, мындай чечилиши ыктымал деп бир жооп кайтардыбы? Тоң райондук администрациясы тарабынан атайын ошол жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топко түзүлүп аякта бизден да мүчө болуп киргенбиз. Ошол бүгүнкү күндө ошол концепциясын иштеп чыгуу боюнча анын ошол концепциясын иштеп чыгып, андан кийин ошо жогорку органдарга, жогорку кеңешке ошо этно маданий корук кылып калтыруу боюнча бир сунуштар берилген. Сиздер негизи жок эле дегенде ушул көлдүн түштүк тарабында, тескей тарабында бош жерлерди, табигый ландшафтты сактап калууга мүмкүн деп ишенесиңерби өзүңөр? Өзүңүз байкагандай Кыргызстан бул тоолуу өлкө болгондуктан биздин тоолор үчүн туристтер көп келип атпайбы. Анан туризм өзү бул мамлекеттин экономикасын кластердик өнүктүрүү да. Мисалы үчүн биз алтын каздырып тоолорубузду буздурбай эле коелу, биздин мынакей могу мөңгүлөрүбүздү көрүп сүрөткө тарткандыгы үчүн эле туристтер акча төлөйт да. Ошон үчүн бизге бүгүнкү күндөгү эң негизги биздин дестинациянын максаты ушул экологияны биздин эле ысык көлдүн тескей жээгинде эмес, негизи эле Кыргызстаныбызды бүтүн бойдон ушу сактап калалы деген максат болуп атат да. Анткени биздин эмне себептен биз азыр тескей жээк деп атабыз? Бул мындай пилоттук долбоор катары мыйзам кабыл алынып, анан ушул жердеги биз жашап аткан туризм багытында иштеп аткан элдер үлгү катары өзүнүн ишин башкаларга мындай модуль кылып таратса, башка райондордагы ушу бизди көрүп келип үйрөнүп, иш тажрыйба алмашып, анан Арсланбап, Сары Челек мисалы булардын баардыгы Союз учурунда заповедник болгон учурларда жерлер да, бирок ошол жерде жергиликтүү эл туризмди кантип өнүктүрүүнү биз дагы андан да жакшы үйрөтүп берет элек. Боз үй айылчасына отурбайбызбы? Сиздики дагы ушул сыяктуу бар болсо, быйылкы сезон сизге кандай болду? Быйылкы сезон жылдагыга салыштырмалуу көбүрөөк болду. Көбүнчөсү Европа өлкөлөрүнөн келишет, Америкадан келишет, Азиядан да келгендер бар. Кийинки бул эме 2 жолу бизде көчмөндөр оюну өткөндөн кийин бул Араб өлкөсүнөн дагы келгендер, кызыгуулар көбөйө баштады. Эми жалпы элдин өзүнүн жаратылышына болгон мамилесин кандай деп айтар элеңиздер? Мисалы келгендер аябай аяр мамиле кылышат, алар өзү маданияттуу келишет. Анан жергиликтүү тургундар да негизи ачыгын эле айтып коюу керек. Өзүбүз ушу таштандыны жыйнаганды, таштанды ыргытууну, ар бирин сорттоп ыргытууну өзүбүз үйрөнүшүбүз керек. Кийинки жаштарга, кийинки муундарга муну дагы өзүбүз тарбияласак, кийинки келечеги үчүн аябай коркунучтуу турчу нерсе, бир нерсеси. Анткени жердин баары эле салафан, баклажка, бутылка болуп калды. Ошонун баарын баягы маданияттын, таштандыны жыйноонун маданиятын да өзүбүз кийинкилерибизге муундарга үйрөтүш керек. Экинчисинен бул өзүбүздүн эле элдерибизге кайрылуу, ошо таза сактоо, өзүбүздөн пример келтирбесек, башкалардан кантип требовать этебиз бирдеме нерсени. Ошон үчүн бул этно деген бул көп нерсени камтыган да, ичинде ошол эң эле тазалык, анан экинчиден жана курулуш, анан ушу көл жээктерин негизи биздин байлыктарыбызды сактап калуу, аяктын баарына глобализация кылып куруу ийбөөнү, ошону ушул бойдон кармап калуу. Анткени ушуну көрөбүз деп келип аткандан кийин ошо маданиятыбызда, анан ошол мусорубуз да таза болуу керек го дейм. Мектептен, бала бакчадан башташ керек, жаштардын аң сезимин дагы өзгөртүү керек. Биздин жаратылыш туристтер үчүн керек эмес. Бул туристтер келет кетет, алар коноктор. А жаратылыш биз өзүбүз үчүн, биздин келечек үчүн керек. Ошон үчүн атайын билим берүү тармагында дагы экологиялык сабактарды, акцияларды көбүрөөк жүргүзүп, ушул жагынан дагы иш алып барышыбыз керек. Ошентип, түштүктөгү туризм концепциясы түндүктөгүдөн кыйла айырмалуу. Бул жака жапайы жаратылышты эңсеген жана кыргыз көчмөн маданиятына кызыккан көбүнчө европалыктар көп келгендиктен жергиликтүү ишкерлер конок күтүүнү, эс алууну дагы ошого ылайык уюштурган. Жергиликтүү ишкерлердин кайрылуусу тууралуу туризм департаментинин ою кандай? Эми бул тууралуу албетте көп жерлерде бул тууралуу сүйлөшүүлөр дагы жүргөн.
талкуулар да болот. Анан биз быйыл 2019 жылы өкмөттүн туризм чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программабызды бекиткенбиз. Ал программада эң бирден бир багыты бул туризмди туруктуу өнүктүрүү багыты болуп эсептелинет. Көлдүн түштүк жагында жайгашкан биздин жана керемет кооз жаратылышыбызды сактап калуу үчүн ошол жерде азыркы күндө унутта калып бараткан үрп адаттарыбыз азыр чыгып келатпайбы? Ошону туруктуу өнүктүрүү жаатында иштерди алып барышыбыз керек. Анан жаңы имараттарды сала койсок эле биз байып кетебиз. Жаңы имараттарды сала койсок эле туризм аябай өнүгүп кетет дегенден алыс болушубуз керек. Биз ошол уникалдуулугун сактап калышыбыз керек. Бул Ысык көлдүн түндүк жээги менен түштүк жээгиндеги туризмдин өнүгүшүнүн айырмасы кандай, өзгөчөлүктөрү? Ооба, түштүк жээгиндеги бул ар кандай ошол экотуризмге байланышкан жаатта алыскы мамлекеттен келген биздин конокторубуз барып атат. Түндүк жаагында болсо бул эми баарыбызга белгилүү, бул жерде жанагындай санаторий, пансионаттар, эс алуучу жайлар аябай көп жайгашкан. Ошол жерге пляждык туризмге келет. Көл жээгиндеги бош жерлерди бош калтыруу керек деп деле күчүрүүнүн кажети жок дейт. Эң негизгиси ушул 100 метрлик пляжная зона деген эле ченем сакталса болду дейт. Сиз ушул көз карашка макулсузбу? Албетте бүгүнкү күндө биз ишкерликке жол бут тозбошубуз керек. Ишкерлик өнүгүш керек. Бул жаатта дагы биз албетте туризм чөйрөсүндө дагы ишкердүүлүккө жакшы бир шарттарды түзүп берүү боюнча мамлекеттик өзүбүздүн көз карашыбыз бар. Департамент туризма, биздин маданият, маалымат туризм министрлиги дагы ошолго багытталганбыз. Бирок жанагы мен айткандай туруктуу туризмди өнүктүрүүдө экологияны сактап туруп, биздин ошол жерде адамдардын жашап аткан өзүнүн бир жашоо шарттарын эске алып туруп, анан гана бир кандайдыр бир инфраструктуралык иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Албетте жана 100 метрлик жерден баштап туруп бир кандайдыр бир иштерди жасаш, ал баягы өзүнчө бир мыйзам бар, ошол биосферный территория деп коет. Ошол мыйзамдын алкагында иш жүргүзүшүбүз керек. Бардык жерге салпсаш керек, такыр баягындай жер калбаш керек дегенден албетте андай болбойт го деп ойлойм мен. Көлдүн түндүк жагында дагы эле жерлер бар. Кээ бир жери албетте жеке менчикке өтүп кеткендир, бирок өтүп кетсе дагы ошол жерге кандайдыр бир шарттарды түзүп берип, ошол жерге жаңы бизнес келип, дүйнө жүзүнө белгилүү болгон 5 жылдыздуу болобу, 4 жылдыздуу болобу, чоң отелдер, ошол эс алуучу жайлар келип, ошол жерге өзүнүн жаңыча бир менеджментин алып келип, бизге туризмди дагы бир чоң деңгээлге көтөрүп берүүгө шарт түзүп беришибиз керек да. Албетте көлдө туризмди өнүктүрүш керек. Бирок көлдүн экосистемасы дагы канча көтөрө алат? Ысык көлдүн жээги концерттерди өткөрүүгө, чет мамлекеттик жетекчилерди тосууга, спорттук, туристтик иш-чараларды өткөрүүгө абдан ылайыктуу. Андан тышкары ар бир кыргызстандык сүйгөн, акындар илхам алган, жаратылышы кооз, эс алууга чакырып турган керемет жер. Ошентсе да жыл сайын миңдеген кишилер келип жээкти булгап, таштанды калтырып, көлдү чачып кетишет. Таштандыдан арыла албаса да, Ысык көл суусун тазартып, эмики жайда туп-тунук суусу менен эс алуучуларды кайра тосуп алат. 6 өлкө чогулуп, мына 5 жылдан бери ошо Ысык көлдү текшерип атабыз да, суунун касиеттерин текшерип атабыз. Анан ошо келген окумуштуулардын баары таң калат да. Дүйнөдөгү ушул суулардын баарын текшеребиз дейт. Анан ушундай ысык көлдү биринчи жолу көрүп атабыз. Бул өзгөчө көл экен. Көлдүн кооздугу, тегерегинде жаратылыштын кооздугу. Анан ушундай эң таң калганы көлүңөр ушундай акыркы цивилизация келбей, ушу жаратылышка жакын, ушундай эмекен деп таң калышат да. Анан баары эле ушундай айтышат, ушу бойдон сактап калгыла. Көлдү сакташ керек. Бул өзгөчө көл экен. Ушундай бир касиети бар экен. Бир түндө өзүн тазалап турат экен. Себеби биздин жана Чолпон атанын тегерегинде түштөн кийин ченесек, көл кичине булганып калган көрсөтмөлөр болду. Анан эртеси күнү саат 6-да келип текшерсек, ошол бир түндө көл таптаза болуп, ушундай тазаланып калат экен да.
Эл бара-бара пластик таштабаганды, артынан жыйнап кеткенди үйрөнөр. Эс алуу жайлары айланага зыян келтирбей элди тейлегенди үйрөнөр. Бирок көлдүн айланасындагы бош жерлерди азыркы абалында сактап калуу жаратылыш үчүн, туризм үчүн, келечек үчүн биринчи саптагы маселеге айланууда.